Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып Эрмек Максутова. Армения менен Азербайжанда үй-бүлөлөр оор жоготууларга учуроодо. Тоолуу Карабахта зомбулукту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр АКШда башталды. Дональд Трамп менен Джо Байден президенттик шайлоо алдындагы соңку теледебатка катышты. Окумуштуулардын тукум курут коркунучунда турган керекти технологиянын жардамы менен сактап калуу аракети. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтондо Армения менен Азербайжандын тышкы иштер министрлерин тосуп, талаштуу Тоолуу Карабах аймагынын айынан чыккан чатактуу жайгаруу үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Аймакты армяндар көзөмөлдөйт, бирок эл аралык коомчулук тарабынан Азербайжандын бир бөлүгү катары таанылган. Орусия ортомчулук кылып орноткон ого атышпоо шартын эки тарап тең аткарган жок. Кармашууланып жатат. BBC орус кызматынын кабарчысы Ольга Ившина Үй-бүлө чоңойткон баласынын өлүмүнө аза күтүп отурат. Азербайжан жокери Элман Алиев кармашта каза тапты. Ал 27 жашка чыгып, үйлөнгөнү жаткан. Мингачевер өндүрүштүк шаарчанын аскердик бейитинде 26 мүрзө жаңы казылды. Аталары 30 жыл мурун кармашкан согушка жоокерлердин жаңы мууну өмүрүн берүүдө. Булар биздин уулдарыбыз, алардын каны бекер төгүлгөн жок. Мен өзүм Карабахтан болом. Бул жер армяндардык эмес, биздики. Армян күчтөрү 800дөн ашуун жоокери курман болгондугун билдирди. Азербайжандын өкмөтү өз тарабындагы жоготууларды ачык билдире элек. Бирок бул жакта улам жаңы мүрзөлөр казылып жаткан соң, кагылышуулардан булар дагы жабыркап жатканы айкын болууда. Согушта жалаң эле аскерлер өлүп жаткан жок. Эки тараптан тең жөн жай тургундар ракеталык чабуулдардын бутасына айланды. Талаштуу Тоолуу Карабахтагы бул аймак сыяктуу жерлерде тургундар жер төлөөгө жашынууга аргасыз. Армяндар да, азербайжандар да үрөй учурган окуяларды айтышат. Хадижа 3 жашта. Бир нече күн мурун анын атасы, апасы жана эжеси ракеталык чабуулда каза болду. Ал мени менен уктайт. Чоң ата, апам кай жакта деп сурайт. Алар өлдү деп кантип айтам. Ар кайсы нерсени айтып алакты кылам. Үйлөрүнө ракета тийгенде Хадижа ата энеси менен уктап жатышкан. Жарылуунун күчүнөн бүтүндөй имарат кыйрап калды. Анын тегерегиндеги үйлөр дагы жабыркады. Хадижаны Кудай колдоп аман калды дейт бул жактагылар. Тараптар ок чыгарбоо шартын аткарбай жатышат. Тургундар турак жайларын болушунча оңдой башташты. Бирок эки тарап тең чатакты токтотууга умтулбагандай туюлууда. Президенттикке ат салышкан эки талапкер Дональд Трамп менен Джо Байден шайлоо алдындагы акыркы теледебатка катышты. Ал Теннесси штатындагы Нэшвилл шаарында өттү. Бул жолу сөздү бөлүп же кайым айтышкан учурлар азыраак болуп, теледебат жакшыраак өттү деп айтышууда. Сурамжылоолорго ылайык артта келе жаткан Трамп үчүн бул теледебат шайлоо алдында соңку жолу добуш берүүчүлөрдү тартып алуу мүмкүнчүлүгү болушу керек эле. Бирок экономика, саламаттыкты сактоо, расалык мамилелер жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу темалар болбой эле кызуу талкуу жаратты. Эки кандидат Ак үйдүн коронавируска каршы күрөшүү маселеси боюнча пикири келишпей, бири-бирин каржылык коррупцияга айыпташты. We welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump. Америкалыктар буга чейин күбө болгон чектен чыккан президенттик дебаттын уландысы адатта күтүлгөн кадимки шайлоо дебаты болду. Эки талапкер коронавирус пандемиясына каршы күрөшүү боюнча кескин айырмаланган көз караштарын сунушташты. Дүйнөдө вирус жакында жок болот деп ойлогон бир да окумуштуу жок. Президент Трамп буга сиздин жообуңуз? Жакында вирус токтойт деп айткан жокмун. Биз аны менен бирге жашоону үйрөнүп жатабыз деп жатам. Мен өлкөнү эмес, вирусту жабам деп айтмакмын. Өлкөнүн иштебей калышына анын иш билбестиги себеп болду. Эмне үчүн ишканалар токтоп калды? Эмне үчүн мектептер жабылды? Эмне үчүн көп адамдар кирешесин жоготту? Президент Трамп COVID-19 алгылыктуу тескелбеген үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр болгондой сезилди. Бирок анткен жок.
Мен толук жоопкерчиликти өз мойнума алам. Бул жерде менин күнөөм жок. кээде микрофондор өчүрүлүп турду. Бирок микрофондор күйүп турганда деле президент Трамп мурунку талкууда болгондой атаандашынын сөзүн улам бөлө берген жок. Улуттук коопсуздук боюнча талкууга келгенде чет өлкөлүк өкмөттөрдү камтыган жеке коррупцияга байланыштуу айыптоолор аралашып кетти. Мен Кытайдан акча жасабайм, сен жасап жатасың. Мен Украинадан акча жасабайм, сен ошентесиң. Эч качан эч бир мамлекеттен бир тыйын алган эмесмин. Президент Трамп 1-2 жолу катуу тийди. Ал каралардын өмүрү маанилүү деген өнөктүк боюнча суроону Джо Байдендин расалык көз карашына жана кылмыш сот адилеттигин реформалоосуна буруп, Байдендин кызматтагы тажрыйбасын ага каршы колдонууга аракет кылды. Мен сенин айыңдан жарышам. Бул жерде эмне болуп жатат? Сен менин ким экенимди билесиң, анын ким экендигин билесиң, анын мүнөзүн, менин мүнөзүмдү билесиң, биздин намыс жана чындык үчүн кадыр баркыбыз кандай экенин билесиң. Мен ушул жарышта болуудан тынчсызданып турам. Бул жолу климаттын өзгөрүшү жана иммиграция маселелерине олуттуу көңүл бурулду. Жалпысынан Джо Байден өзүн туруктуу алып жүрүп, америкалыктар үчүн маанилүү болгон саламаттыкты сактоо тармагы сыяктуу күнүмдүк маселелер боюнча упай топтоду. Вице-президент, сиздин жообуңуз. Менин жообум адамдар арзан медициналык кызмат алууга татыктуу. Президент Трамп сабырдуулукту көрсөттү. Ошону менен өзүнө зыян келтирген жок. Бирок ал каршылашы Джо Байденге да зыян келтирген жок. Жеңишке жеткендер шайлоочулар болду. Алар дебаттын стилине азгырылбай, маңыздуу талкууга күбө боло алышты. Дональд Трамп менен Джо Байден үгүт иштеринин алкагында өткөрүлгөн акыркы дебатка катышты. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Европа мамлекеттеринде коронавирус күчөп, чектөөлөр кайрадан киргизилүүдө. Италияда Лазио аймагы жана Рим шаарында түнкүсүн коменданттык саат киргизилди. Бүгүнкү күндөн тарта Британияда катаалыраак чаралар көрүлөт. Учурда катуу жабыркап жаткан өлкөлөрдүн бири Бельгия спорттук иш-чараларды көрөрмандарсыз өткөрүүдө. Женевада өтүп жаткан 4 күндүк сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Либиядагы согушуп жаткан тараптар ок чыгарбоо келишимине макул болду. Бул келишим өлкөдөгү жарандык согушка чекит коёт. 2011 жылы Каддафи бийликтен кулатылгандан кийин эл аралык деңгээлде таанылган Ливиянын Триполидеги өкмөтү менен Бенгазидеги аскер башчысы генерал Калифа Хафтар ок атышпоо боюнча бир нече келишимге кол коюшкан. Улуу Британия өзүнүн мурдагы колониясында жашаган дээрлик 3 миллион адамга Британиянын жарандыгын берүү планын сунуштаган соң, Кытай Британия катаасын оңдошу керек деп айтып чыкты. Бейжиң Гонконгко улуттук коопсуздук боюнча жаңы мыйзамын киргизгенден кийин Британия бул сунушун июль айында жарыялаган. Бул 1997 жылы Гонконг кайтарылып берилгенде, Гонконгдун эркиндигине шек келтирилбейт деген Кытайдын убадасы бузулат деген пикирде сынчылар. АКШнын көзөмөлдөө органдары COVID-19 менен ооруган бейтаптарга ремдесивир дарысы берилүүсүнө уруксаат берди. Ушул айдын башында ДСУ тарабынан каржыланган глобалдык изилдөө ремдесивир бейтаптардын өмүрүн сактап кала алган жок деп тапкан. Бирок АКШда жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжасында бул дары айрым бейтаптарга жардам бергени айтылат. Бишкекте шайлоодон кийин чыккан тополоңдо Ак үйдү талкалап, талап тоноочулардан коргогон ыктыярчылар бүгүн өзүнчө чогулуп, тилөө өткөрдү. Кыргызстанда 2 апта мурда болгон шайлоонун аягы чырга айланып, жараксыз деп жарыяланды. Президент менен өкмөт отставкага кетип, жаңы өкмөт келип, жаңы шайлоого даярдык көрүлүүдө. 2 апта мурда өткөн шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразы болгон жарандар митингге чыгып, түнкүсүн милиция күчтөр менен кагышып, акыры аларды сүрүп чыгарганда президент менен парламент иштеген бул имарат кароосуз калды. Тополоң учурундагы кирип баргандар колуна тийгенин талкалап, колуна тийгенин алып кетти. Ошол тополоңдо 19 жаштагы Үмүтбек каза тапты. Анын чоң атасы бүгүн Бишкекке
небересинин каны төгүлгөн борбордук аянтка келди. Бул башаламандык дейбизби, же бирдеме дейбизби? Мен эмне дешке дагы айта албайм. Эми ушунун эмесинен бала кайтыш болуп кетти да. 19 жаштагы Үмүтбек менин неберем кайтыш болуп калды. Президент менен парламент иштеген бул имаратты жергиликтүү эл өзүнчө ак үй деп атайт. Ошол тополоң болгон түнү ыктыярчылар анын ичиндеги мамлекеттик мүлктүн бир тобун талаптоодон коргоп калышты. Ал жерде мисалы эмелер болду. Банкоматтар, банктардын оружейка, оружияндагы өткөрүп бердик. Андан тышкары мүлктөр, жанакы мародерлор, талаптоочулар алып бараткан мүлктөрдү алып калдык. Колубуздан келишинче алып калдык да бул жерден. Анан 7-этаждан кымбат баалуу эмелер, картиналар, ошолорду алып калганга үлгүрдүк. Ошонун баарын отпечатка кылдык. Өзүбүздүн дыйындын колун коюп, отпечатка кылып, 11 күнү, 6 күн ошол жерде карап турдук. 11 күнү легитимный бийлик келгенден кийин комиссия мүчөлөрүнө өткөрүп бердик. Ак үйдүн ичиндеги бүлүнгөн мүлктү ордуна коюп, оңдоп чыкканга 450 миллион сом акча керек экени айтылды. Аларда бул жерде коргоого алган ыктыярчылар өздөрүнчө коомдук ынтымак көзөмөл деп аталган коомдук бирикме түзүп жатышат. Жоголуп кетүү коркунучуна кептелген ак керикти технологиянын жардамы менен сактап калуу мүмкүн деп ишенет окумуштуулар. Бул жана башка жаңылыктар апталык клик берүүбүздө. Европалык техниктер жана илимпоздор ак кериктин жок болуп кетүүсүнүн алдын алуу үчүн технологияны колдонууда. Алар жетил элек жумуртка клеткаларын жыйнап алып, Италиядагы лабораторияда буга чейин түрүү кезинде эркек ринолордон алынган спермаларды колдонуп уруктандырышты. Алар 3 эмбрионду тоңдуруп коюшту. Бирөөсүн түштүк ак керигин бирине салышмакчы болууда. Ак кериктер тукумун 18 ай көтөрүшөт. Жапониялык стартап колдонуучуларга социалдык аралыкты кармоого жардам берген мындай бет каптарды иштеп чыгышты. Seaface аттуу бет кабы сүйлөгөн сөздү смартфонго тиркеме аркылуу жеткирет. Андыктан бул адамдар бири-биринен 10 метр аралыкта туруп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындай каражат бейтаптар менен алыстан байлануушуну каалаган дарыгерлерге көбүрөөк пайдасы тийчүдөй. Мезгилге жараша формасын өзгөртүп турган жаңы көйнөктү болгуңуз келеби? Ел университетинин окумуштуулары температуранын өзгөрүшүнө жараша жооп берген сенсорлор бар жана ар түрдүү структурага ээ кездемени ойлоп табышты. Кездеме салкындаганда материал катуураак, ал эми жылуу кезде жумшак болуп калат. Эми Токиодогу робот кафесине кош келиңиз. Peppers салон ресторанында сизди роботтор тосуп алып, буйрутмаңызды да роботтор алып, тамагыңызды жеткиришет. Ресторанда робот тазалагычтар тазалашат. Ошондой эле бир нече сүйкүмдүү мини роботтор коноктордун көңүлүн ачып турушат. Роботтор компьютердик вирустарга сезгич болгону менен буларга коронавирус жукпашы шексиз. Жаңылыктардын соңунда Дубайдагы фонтан жөнүндө айтып беребиз. Дубайда дүйнөдөгү эң ири фонтан курулду жана анын жалпы аянты 14.000 чарчы метрди түзөт экен. Гиннес китебине киргизилген маалыматка ылайык, анда 300дөн ашуун LED жарыгы коюлуп жана андан атырылган суунун бийиктиги 105 метрди түзөт экен. Коронавирус пандемиясынан улам туристтер барбай калган Дубай туристтерди тартуу аракетин көрүп жатат окшойт. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Берүүнү жыйынтыктайбыз, аны алып барган Эрмек Максуту болду. Саламатта калыңыздар.